Кыргызстанда 1-июлдан тарта пенсия көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров 28-июнда өлкөдөгү пенсияларды жогорулатуу маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев баяндама жасап, пенсияны көтөрүү үчүн 2 этап менен кошумча 20 миллиард сом бөлүнөөрүн айтты. Октябрдан тарта пенсиянын минималдуу өлчөмү 6900 сомду түзүп, Конституциянын 44-чү беренеси ишке ашат дейт. Биринчи этабы 1-июлда ишке кирип, анда эң минималдуу пенсия 3500 сом болот. Ал эми экинчи этапта октябрда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулайт. Буга 2024 жылдын 3 айы үчүн 3 миллиард 927 миллион сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3 миллиард 140 миллион сому пенсиялык фонддон, 787 миллион сому республикалык бюджеттен каржыланат. Бактияр Алиевдин маалыматын уккан соң Садыр Жапаров социалдык фонд өз убагында кайра эсептөөлөрдү жүргүзүп, жаңы өлчөмдөрдө төлөөнү камсыз кылуу жаатында иш-аракеттерди ыкчамдатышы керектигин баса белгиледи. Аны менен бирге пенсиялык системаны реформалоого, пенсиянын майнаптуулугун жогорулатууга багытталган мыйзамдарга да кол койду. 2021 жылдан тартып өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен пенсия олуттуу деңгээлде жогорулап баштады. 10 октябрдан тарта пенсиянын минималдык өлчөмү 6900 сомдон кем болбойт. Бүгүнкү күнгө чейин 1000 сом алып жүргөн пенсионерлер 10 октябрдан баштап колуңарга 6900 сомдон кем эмес пенсия ала баштайсыздар. Бул нерсе менен биз изденүү өнүгүүнүн жолуна түшүп аткандыгыбыз айгеденен турат да. Президент Садыр Жапаров 28-июнда пенсияны жогорулатуу боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев баяндама жасап, пенсияны көтөрүү үчүн 2 этап менен кошумча 20 миллиард сом бөлүнөөрүн айтты. Октябрдан тарта пенсиянын минималдуу өлчөмү 6900 сомду түзүп, Конституциянын 44-чү беренеси ишке кирээрин билдирди. 2021 жылга чейин пенсиянын орточо өсүшү минималдуу деңгээлде жүргүзүлүп келген. 2021 жылдан тартып өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен пенсия олуттуу деңгээлде жогорулап баштады. 2021 жылдан тартып камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Бул мезгилден тарта мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акыларынын жогорулашынан улам камсыздандыруу төгүмдөрү көп чогулуп, бул пенсиянын көбөйүшүнүн негизги фактору болду. Бул жетишкендик бизге оңой келген жок. 2021 жылдан тарта ушул күнгө чейин пенсияны бир нече этап менен жогорулатуу аракетин көрдүк. Мисалы 2022 жылы пенсия 33%га көтөрүлгөн. Бул үчүн жалпы 20 миллиард сом кошумча керектелген. 2023 жылы социалдык фонд пенсиялык фонддун каражатынын эсебинен 30 000 сомго чейинки пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгүн 38%га жогорулатууга жетишти. Бул көтөрүү үчүн дагы пенсиялык фонддон кошумча 20 миллиард сом бөлүнгөн. 2024 жылы пенсионерлердин жашоо минимумунан кем кылбоо үчүн 2 этап менен жогорулатуу чечими кабыл алынып, буга кошумча 20 миллиард сом каражат бөлүнөт. Пенсия акысы 2 этап менен көтөрүлөт. Биринчи этабы 1-июлда ишке кирип, анда эң минималдуу пенсия 3500 сом болот. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулайт. Ал эми экинчи этабы октябрдан тарта минималдуу өлчөмү 6900 сомду түзөт. Муну менен Конституциянын 44-чү беренеси ишке кирет. Буга 2024 жылдын 3 айы үчүн 3 миллиард 927 миллион сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3 миллиард 140 миллион сому пенсиялык фонд 787 миллион сому республикалык бюджеттен каржыланат. Маалыматты уккан соң Садыр Жапаров социалдык фонд өз убагында кайра эсептөөлөрдү жүргүзүп, жаңы өлчөмдөрдө төлөөнү камсыз кылуу жаатында иш-аракеттерди ыкчамдатышы керектигин белгиледи. Пенсияны жашоо минимумуна теңөөгө акыркы жылдары коррупцияга каршы күрөш жана өлкө экономикасынын өсүшүн камсыз кылуу менен жетишүү мүмкүн болгонун кошумчалады. Ошону менен бирге пенсияга чыккан жарандардын татыктуу жашоосун камсыз кылуу өлкө ишинин артыкчылыктуу багыты экенин билдирди. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 18%га, бирок 1000 сомдон кем эмес индексациялоону, башкача айтканда пенсияларды жогорулатууну жана пенсионерлердин жашоо минимумунун өлчөмүнө чейин жеткирүүнү эске алуу менен пенсиянын базалык бөлүгү жогорулайт. Жөнөкөй тил менен айтканда, бүгүн колуна 1000 сом
пенсия алып жаткан пенсионерлер 10 июльдан баштап 3500 сом ала алышат. Ал эми 10 октябрдан тарта пенсиянын минималдык өлчөмү 6900 сомдон кем болбойт. Бүгүнкү күнгө чейин 1000 сом алып жүргөн пенсионерлер 10 октябрдан баштап колуңарга 6900 сомдон кем эмес пенсия ала баштайсыздар. Андан соң пенсиялык системаны реформалоого, пенсиянын майнаптуулугун жогорулатууга багытталган мыйзамдарга кол коюлду. Эми бул реформага багытталган мыйзамдарды ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүшү зарыл экендиги ажо тарабынан белгиленип, Конституцияда көрсөтүлгөн талаптар аткарылып жатканы кошумчаланды. Бүгүнкү кол коюлуп жаткан жарлыктарда дагы мына дал ушул маселе камтылган. Жарлык кабыл алуу менен биз Конституциянын талаптарын толук аткарып атабыз десек туура болот. Бул ишибиз пенсиялык камсыздоо практикасында алгачкы жолу чоң жетишкендигибиз болуп олтурат. Ошондуктан муну коомубуздагы маанилүү жаңылык катары кароого болот. Бизге мына бул Кыргызстандын бюджети үчүн, биздин мамлекет үчүн өтө оор маселе. Бирок ошого карабастан мына акыркы ушул 3 жылда мамлекеттик бюджетибизди 3 эсеге чейин көтөрүп, коррупцияны жоюп, бая бурда уурдалып аткан акчалардын бардыгы республикалык казынага келип түшүп аткандыгынын пайдасы мына ушул пенсияларды көтөрүп берип атабыз, мына эмгек акыларды көтөрүп берип атабыз, жана башка ушундай абдан чоң ири реформаларды жүргүзүп атабыз. Эскерте кетсек, Конституциянын 44-чү беренесине байланыштуу маселе өткөн жылы Жогорку кеңештин 15 февралдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Мунун алдында министрлер кабинети бул беренени чечмелеп берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылган. Ал айрым депутаттар тарабынан сынга кабылып, бийлик баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талапты аткарбай жатканын айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылган. Ал эми Акылбек Жапаров алыбызга жараша пенсия төлөнөт деп бул берене боюнча пикирин айткан эле. Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо рекинде формулировка болуп калды. Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алдына жараша. Өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп Конституциялык сотко кайрылдык. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлган. Аны пенсия менен жөлөк пул, социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирген. Аталган Конституцияда социалдык жардам мыйзам менен белгиленген, жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деп жазылган. Эми Мынтип Ажонун айтканынын негизинде аталган берене ишке кирип, пенсиянын көбөйтүлүүсү коомчулуктун алкоосуна алынууда. Бул нерсе менен биз изденүү өнүгүүнүн жолуна түшүп аткандыгыбыз айгеленип турат да. Азыркы күндө президент Садыр Нуркожоевич өзү келгенден баштап эле ушул биздин конституциябыздын бир бөлүгүнө мындай бир ушул баягы көп балалуу, мүмкүнчүлүгү чектелген, кандайдыр бирimiz кыргыздын бай балалыктарына, анан биздин баягы улуу муунга пенсия пособие боюнча мындай бир жакшы демилгелерди көтөрдү да. Мына ошонун акыбети да бул. Эми баягы жыл айланбай эле бүгүнкү күндө мына пенсиянын дагы кошулушуна бул баягы эл журтка кам көргөнү, бул келечекке, кандай десем, келечекке бир мындай үмүт кылганы да. Анан эми бул нерсенин баардыгы биз айтпасак деле интернет айдыңында азыркы күндө карапайым эл Кудай буйруса шүгүр келтирип 500 сом болсо дагы, 100 сом болсо дагы, 1000 сом болсо да кошулуп аткандыгын бул чоң кубаныч деп айтып атканын көрүп атабыз. Бул мындай биздин мамлекетибиздеги баягы болуп жаткан иштердин ийгиликтери, ошол ийгиликтин артындагы жаралып аткан жакшы иштери деп билебиз. Соцфондун өткөн жылдын 1 ноябрдагы эсебине ылайык Кыргызстанда 764 000 пенсионер бар. Алардын 450 000 сомдон көп пенсия алат. Ал эми эң аз пенсия 1800-2000 сомду түзөт. Учурда Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 9300 сом. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2023 жылы Кыргызстанда пенсия курагындагылардын жашоо минимуму 6878 сом деп эсептелген. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, Регион, Бишкек.